Биз азыр Рыспай Абдыкадыров көчөсү тагыраагы эски көпүрөнүн астында турабыз. Бул жай көчөдө калгандардын жашоочу жайына айланганына дээрлик 10 жылдан ашты. Келишет, кетишет, айтор кышкысын ушул жерде жашап күн өткөрүшөт. Анткени көпүрөнүн астынан өткөрүлгөн чоң көлөмдөгү жылуулук өткөрүүчү түтүктөр алар үчүн жан сактоонун эң ыңгайлуу жолу. Чачылган буюм тайымдар, ыкыр, чекер, тамтыгы чыккан журкан түшөктөр. Бир караганда таштанды талаасына окшош. Бирок сел-саяктар бул жерде тамак ашын, идиш аягын да бекитишет. Жер карайганда келип түнөгөнү менен күндүзү бул жайлардан аларды кезиктирүү кыйын. Биз келгенде дал ушул жылытуучу түтүктөрдө жаткан бул жаран жүзүн көрсөтүүдөн баш тартты. Айтымында талалап калганына жумушсуздук себеп. Сыртка чыксаң, көчөдө дос ака-ука бар, Урмат Кадыр бар. Келе калсам, ал мен арак ичпегенин билет, алкаш эмесмин, же кумарпаз эмесмин. Аскем эмне болду дейт, ушундай кыйналдым десем, беришет, 200 сом, 300 сом беришет. Арасында мен иш кылдык да, иш тапчалык, ошо менен тирчейм. Эгер ушундай пушими болуп, ушундай бир мындай чөгүп, чүнчүп, тоготпой жеп тапкандык ичип жүргөндө, эч ким бир тиын бербейт эле. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын каттоосунда 43 адам турганы менен сел-саяктардын бейрасмий саны андан көп дешет адистер. Быйылкы сууктун түшүшү менен эле 5 сел-саяктын тоңуп каза болушу, алардын арасында өлүмгө дуушар болгондору көп экендигин айгинелейт. Милиция кызматкерлери багар көрөрү жоктордун өздүгүн тактоо үчүн гана манжаларынын изин алып кайра кое бербесе, көзөмөлдөгө милдеткер эмеспиз дешет. Башка мамлекеттик кызматтардын функциясы деле ошондой. Буларды айрым боорукердик баягы кайрымдуулук үйү дагы көпчүлүгүн алышпайт. Себеби булар ээн эркин жүрүп, каалаган убакта жатып, каалаган убакта туруп режимдик жашоого көнбөгөндүктөн ал жерден качып кеткен фактылары ал тургай ошо боор ачып, ушул алып барып боорумдук боорукерлик үйүнө алып барып койгон учурда ушул аталган борборуна таандык болгон айрым буюмдарды алып уурдап кеткен фактылар дагы болгон. Көчө адамдардын арасында кылмыштуулукта күч, ичимдик ичип бири-биринин өмүрүн кыйган фактылар да бар. Сел-саяктарды түрдүү кырсыктардан сактап калуу үчүн жергиликтүү бийлик менен Мусада коомдук фонду 10 адамга ылайыкташкан убактылуу кармоочу жай уюштурду. Убактылуу кармоочу жайгаштыруучу жайга шаардык мэрия тарабынан биздин социалдык мекемелерден жана ошол көмөк менен тийиштүү мындай керектүү нерселер жабдылды да. Бул эми матрас, жылуу одеяло, кийим кечектер менен жана ошондой эле ысык тамагына жана медикаменттер сатып алуу үчүн жергиликтүү бюджеттен 40 000 сом акча бөлүнүп берилди. Мындай иш-чара Ошто өткөн жылы да уюштурулуп, бага 15 000 сом бөлүнгөн эле. Бишкекте болсо сел-саяктарды кышкы сууктан сактап калуу үчүн 1 миллиондон ашуун акча каралары айтылып келет. Кенжеби Маматсадыкова, Улукбек Нарматов, Ош Билим жаңылыктары.